улуттук программанын 14 жана 20 жылга арналган программасында өкмөт атайын кылынып турган иштердин индикаторун иштеп чыккан. Ошол акча каражаттарынан биздин улуттук комиссияга 1 миллион 600 миң сом бөлүнөт. Ошого биз 4 багытта китептерди чыгарабыз. Мына ушундай пандемия шартына карабастан Кыргыз Республикасынын өкмөтү, Кыргыз Республикасынын каржы министрлиги бул каржы булагын бизге бөлүп берди. Аны үчүн жалпы китеп окурмандарынын атынан Кыргыз өкмөтүнө терең ыраазычылык билдиребиз. Биз бөлүнгөн каражатты 1 миллион 600 миң сомдун 991 миң сомун пайдаландык. 16 китеп жарык көрдү. Мына каршыңыздарда турат. Ал эми 609 миң сомун кайрадан үнөмдөп Кыргыз өкмөтүнө өткөрүп бердик. Мына ушул китептер менен силерди тааныштырып коюу үчүн уруксат бериңиздер. Биринчи азыркы адабият топтому. Бул топтомдон 5 китеп жарык көрдү. Биринчиси Кыргыздын белгилүү акыны Карымшат Ташбаевдин экинчи өмүрүн улаган ырлар жыйнагы жарык көрдү. Бул жыйнакка акындын чыкпаган ырлар жыйнагы жана ырларындагы мыктыларын тандап киргиздик. Китеп 7 бөлүмдөн турат. Мындан тышкары Кыргыз эл акыны Сөркул Тургунбаевдин элибизге таанымал акын жазуучулар тууралуу адабий көз караштары, сын пикирлери, эскерүүлөрү, маектери иргелип топтолуп өзүнчө китеп болуп чыкты. Мындан тышкары Жакыпбек Абдылдаевдин Ачуу дара деген сатиралары, пародиялары окурмандардын колуна тийди. Мындан тышкары акын Абджапар Эгембердиевдин кийинки кезде жазган ырлары жарык көрдү. Мына ушул кол жазмалардын баардыгы тең, урматтуу жолдоштор, ачык айтып коеюн. Биздин алдыбызда көз карандысыз тастыктоо комиссиясы бар. Ошолор тандап, ошолор сунушталгандар гана бизге жарык көрөт. Ал эми кол жазмалар түшкөн болсо абдан көп. Комиссия бизге сунушталгандар бул мыктылар дегенбиз. Мындан тышкары мазмуну таасын ойлорго бай, мыктар ырлар менен өзүбүзгө тааныш. Мен жанымда турат Атантай Акбаровдун дагы жыйнагы жарык көрдү. Ал жөнүндө өзү кийинки айтып берет. Мындан тышкары жолдоштор, дүйнөлүк адабият бөлүмүндө Ак булут, аппак булут деген аталыш менен өзбек элинен Улмас Умарбековдун, Шүкүр Холмурзаевдин, Өткүр Хашимовдун, Эркин Малик өңдүү белгилүү жазуучуларынын аңгемелери кыргыз тилинде жарык көрдү. Муну окумуштуу жазуучу Абдыкерим Муратов которуп берди. Мындан тышкары Улуу Кытай поэзиясы деген жыйнак жарык көрдү. Мында Кытайдын 6 династиясы Тан сундорундагы поэзиянын башына турган Се Илинүн, Байо Чжао, Дуфу, Оен Сюнун дүйнөлүк адабият казынасындагы мыкты чыгармалары кыргыз окурмандарына жетти. Бул чыгармаларды Кубанычбек Басылбеков которуп берди. Мындан тышкары биздин замандын Кожо Насирдини аталган түрк жазуучусу, сатириги Асис Незимдин юмордуу кызыктуу аңгемелери өз тилибизге жарык көрдү. Китептин аталышы Айтендин күбөсү деп аталат. Аны раматлык болуп кетти. Көрүнүктүү котормочу Алым Одоканов которуп берди. Албетте Асис Незим бүгүнкү күнү дагы актуалдуу. Анын китептери нускасы бүгүнкү 8 миллионго жеткен. Мындан тышкары Саха Юак элинин коомдук мамлекеттик ишмери, тилчи адабиятчы Платон Оюнскийдин китеби жарык көрдү. Аны биздин татынакай кызыбыз Алтынай Темирова которуп берди, аны өзү айтып берер. Мындан тышкары Кара Жорго Акбозот деген аталыш менен боордош элдердин жыйнактары которулду. Проза да бар, поэзия да бар. Алар кимдер? Түрк элинен Бакир Сырткы Кунт, Азербайжан элинен Алибас Багиров, Даяндыр Севгин, Гагаоз элинен Тодор Зенат, Татар элинен Лябып Лерон, Казак элинен Талгат Кеңесбаев, Рахымжан Оторбаев,
Зарлықбек Саматұлы, Балқар елден Қайсын Құлиев, Тансиля Зымақұлова, Муталип Бепбаев, Аскер Додуевтен шығармалары. Китептің аталышы Қара жорға Ақбозат деп аталады. Себебі символды аталыш проза Қара жорға, поэзия Ақбозат. Мұны ретке салып қотырған Айдарбек Сарманбетов. Мұндан тышқары дүйне поэзиясына қырғыз адабиятынан қотырыш керек. Мұнда өзгөчө белгилей турган нерсебиз Алыкул Осмоновду қырғыз, орыс, аңыз тилдеринде чыгардык. Мындан тышкары Ерматовдун өзүңүздөр жакшы билесиздер, Мухаммед пайгамбар поэмасын аңыз тилинде чыгардык. Мындан тышкары Дүбүрт деген топтомубуз бар. Анда жаш каламгерлерге мүмкүндүк берилет. Ошондой каламгерлерибиздин бири жаш педагог Элгүлү Арабаеванын Сезим сыры деген жыйнагы. Мындан тышкары Сардарбек Турдубек уулунун поэзия Ант деген жыйнагы. Мындан тышкары Жети дубандын каламгерлери катышкан республикалык биринчи адабий фестивалдын жеңүүчүлөрүнүн ырларын топтогон Чексиз жол деген аталыш менен жыйнак чыгардык. Муну түзүүчү Нурбек Мамытбаев ишке ашырды. Жаш таланттарга шарт берүүгө аракет кылдык.